Президенттин тапшырмасынан кийин миллиард сом акча бөлүндү. Биз наркозго 1500 сомдон акча каражатын сураган дарыгерлер 1500 адай деди да. Ошондо дары-дармек баасы эл үчүн арзандай. Эл үчүн арзандай. Ал сертификатын азыр көрө албайт окшойбуз. Арзан баада сапаттуу, эл үчүн коркунучсуз дарыларды алат. Каражатын бөлүү боюнча жана ишти тездетүү боюнча тапшырмасын берди. Кезекте турган ооруларга бекер жасашат биздин травматологдор. Бирок тилекке каршы ал элдин баарына эле жетпейт. Ошол бутка колго кое турган протездердин баардыгын ошол жерге киргизебиз. Сокол медианын жамааты буга чейин акчаң жок болсо оору аталышындагы эфирибизде Токмок шаарындагы бейтапкана тууралуу айтып бергенбиз. Анда бейтаптардан алынган акчалар мыйзамсыз алынып келинген имплант протездер жөнүндө сөз болгон. Албетте ал жагдай ак халатчандардын аргасыздан жасалган аракети. Бул маселе мамлекеттик деңгээлде качан жөнгө салынары тууралуу Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батыровага суроо узаттык. Себеби бул көйгөй өлкөбүздүн бардык аймактарында, ооруканаларында күнү бүгүнкүдөй ачык бойдон турат. Анда бир катар маселелер көтөрүлдү. Кыскача тизмекте өтө турган болсок, биринчиден бейтапканадагы наркозго 1500 сомдон акча каражатын сураган дарыгерлер 1500 адай деди да. Азыр барат, артыңан же мага бер, же артыңан барат бир медсестраны ошого берип кой деди. Экинчиден бейтапкананын ичиндеги акылуу жатакана. Сиздердин травматологияда гостиница бар экен, 2 бөлмө. Карызынан кутулуп атабыз, проблемасы жок. Эгерде демонтаж кылып атса, демонтаж кылчайт аны. Үчүнчүдөн колу сынган айымга кандай темир коюлгандыгын айтып бере албаган ак халатчандар. Ал сертификатын азыр көрө албайт окшойбуз. Темирине ушунча акча экен 20 000, палатага күндө 200 сомдон. Төртүнчү маселе кызматкерлердин айлык маянасы. Мунун бардыгы алдыңкы мүнөттөрдө. Силер айтып атасызбы 13 айлык деп. Эмне деген аны түшүндүк. Кызык көрдүңүзбү? Ошо кызыкканбыз көбүрөөк, бизге не положено. Кечээ жакында эле Садыр Нуркожоевич өзү ушу кыргыз формацияны ачуу боюнча, акча каражатын бөлүү боюнча жана ишти тездетүү боюнча тапшырмасын берди. Сиздер да бул тармакта баягы жүрмө иш алып барып атканыңыздар бизге маалым. Анан бизге анын ичинде кыргыз формацияда өзү айтып атат, дары-дармектердин бардыгы тийиштүү ошо аппараттардагы келип калышы ыктымал деген дагы ойлор бар. Анан биз кечээ өткөн жакында бир эфир чыгарганбыз. Токмок шаарындагы бейтапканада ошо адамдын колуна салынган баягы темир протез боюнча. Подпольный алып келген фирмалар эч жакта чек бере албайт. Берген эмес, анткени бул таможня аркылуу өткөн эмес да. Мыйзамсыз иш кыла берсе болот экен дагы. Элдер сиздердин табып калганда сизге арыз менен мыйзам түрдө кайрылыш керек экен да. 18 000 сомго темир сатып алсак, бизге чегибизди бербей атат деп бирөөнө кайрылдыңызбы? Эмне? Прокуратурагабы, милициягабы бирөөнө кайрылдыңызбы? Бул жанагы темирди сатып алуудагы анын кадамдары мыйзамсыз болуп эсептелинет. Аны сиздер билип атпайсызбы? Бекер деп турат. Бекер, операция бекер деп турат. А темир сатып алуу үчүн, темирди алуу үчүн 18 000 сом дептир. Ким алса ошол берет кайра 18 000 сом. Мыйзамсыз иш кылып атат. Мыйзамсыз да. Ал мыйзамдуу. Кантип мыйзамдуу? Аны кагаз көрсөтсөңүз, эгерде менин дарыгерим ошол дарыгер Кыргызстанга темирдин бар подпольно келет. Эч ким чек бере албайт эмне кандайчы? мыйзамсыз. Аны силер билгенсиңер. Эми жанагы гостиницаңарды эмне аласыңар? Гостиница бизде жок. Ал протездин келиши боюнча, анын салынышы боюнча, канчалык мыйзамдуулугу боюнча айтканда, ал жактагы дарыгерлер да ачык айтты чын-чынында. Бизге андай мүмкүнчүлүк азырынча жок. Анан негизи бул чоң көйгөйлүү маселе деген. Анан ушул кыргыз формация ачылып атканда, балким ошо протездерди алып берүү дагы иш планыңызга кирдиби балким? Албетте, ушул кыргыз формация мамлекеттик ишканасы Саламаттык сактоо министрлигинин алдында түзүлдү. Бул ошо жеке биздин президентибиздин демилгеси менен болду. Абдан жакшы болду. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы күндө ошол кыргыз формациянын түптөлүп, анын юридикалык жактан жанагындай өтүшүнө биз 1 айдан убакыт кетирдик. Бүгүнкү күндө бүт келишимдерди баштады. Түзүп дары-дармектер боюнча биз биринчи кезекте приоритетти онкологиялык ооруларга, анан инсулинди алып берүүгө буруп атабыз. Кечээ жакында ошол президенттин тапшырмасынан кийин миллиард сом акча бөлүндү биздин каржы министрлиги тарабынан. Эми бул жерде кыргыз формация бүт түздөн түз завод өндүрүүчүдөн алат дагы арзан баада сапаттуу, эл үчүн коркунучсуз дарыларды алат. Ошондо мурда тендер менен алып жүргөн экөөнүн ортосундагы айырма чоң чыгат. Ошондо дары-дармек баасы эл үчүн арзандайт. Эл үчүн арзандайт. Анан тендер менен алгандагы баалар дагы кайра ошол дары-дармекти алганга жумшалат, ортодогу айырма акчачы.
Анан биз ошол жерге дары дармектерден сырткары дагы жүрөккө кое турган стендтерди, ошол эле бутка колго кое турган протездердин баардыгын ошол жерге киргизебиз. Буюрса ушул маселе менен биз элдин көйгөйүнүн көбүн чечебиз. Тагыраак баягы ошо протездер деле оңбогондой акча болуп атпайбы? 15 миңден өйдө карай кетет да, 5 миң долларлыгы бар экен, анын 3 миң долларлыгы бар экен, кымбат болот экен. Бул жагынан ошол арзанчылык дагы болот, анын үстүндө баягы башка жактан алып келиш керек, күтүш керек, анан мынча табыш керек, мындай деп баягы көйгөй болбойт экен да. Буюрса анан буга чейин деле биздин жанагы жогорку технологиялар фонду деген бар. Ошол фондго атайын акча бөлүнөт мамлекеттик бюджеттен. Ошонун ичинде дагы биз ошондой эндопротездерди алып, анан баягы кезекте турган ооруларга бекер жасашат биздин травматологдор. Бирок тилекке каршы ал элдин баарына эле жетпейт да. Эми буюрса ушул кыргыз фармациянын түзүлүшү менен биз ошол жогорку технологиялар фондундагы акчалар дагы фармация аркылуу өтүп, мына ушул протездерди дагы биз арзан баада алабыз деп отурабыз. Түшүнүктүү.